аябай көп суроолор келип атат. Ичинен тандап отуруп өтө кызык суроолор бар. Аларга жооп бериш да мен үчүн аябай кызык. Кээде жооп издеп сураган күндөрүм да бар. Салтка кайрылабыз, динге кайрылабыз. Бүгүн бир суроо келиптир. Мааниси ушундай. Эркек кишиден келиптир. Аялым уруша кетсе эле талак сурай берет, беришим керекпи дейт. Бүгүнкү күндө ушундай модага айланып кетти талак сөзү. Ой башым ой деген сөздүн ордуна да талак деген сөз чыгып кетет, ичип алса да талак чыгып кетет. Койчу үйдө талак деген сөз жөнөкөй эле сөзгө айланып калды да. Бул өтө туура эмес. Өтө туура эмес көрүнүш. Өтө коркунучтуу кубулуш да талак. Эркек киши өзүнүн ордуна талак деген сөздү айтууга тыюу салыш керек. Тыюу салыш керек. Кандай гана жаңжал болбосун, кандай гана болбосун, эркек аялы менен эң акыркы учурда гана ажырашат. Шариятыбызда бул да болсо, эгер аял бузуку болуп чыкса, сойку болуп чыкса деп айтылган учурлар бар да. Ага чейин аялды эмнеге үйлөндүк? Биз турмушту билебиз да, бул бейиш эмес. Бул сыноо турмуш. Эмнеге үйлөндүк? Оош кыйшын, оор жеңилин, таттуусун, лаззатын бүт чогуу тартабыз деп алдык. Мунун бергендин алмайы бар, төлөй турган баасы бар. Менимче ким болгонуна карабай туруп, ар бир адамдын үйүндө аялы менен проблемасы болот. Ким болгонуна карабай, ар бир аялдын үйүндө күйөөсү менен проблема болот, маселе болот, чечилиш керек. Бирок ажырашуу жолу менен эмес. Ажырашуу эң акыркы иш, болбой калгандагы иш. Куранда да мына ошонун ажырашуунун тартиби бар. Биринчи мынткиле, экинчи мынткиле, үчүнчү мынткиле. Анан мындай кылгыла, анан мындай кылгыла деп Аллах субханаху ва таала үй бүлө бузулуусунун жолун алат. Аягына чейин барууну ушу көрсөтөт. Ошондуктан талак деген сөз жөн эле чыгып кетпеш керек. Буга жооп берилет туугандар. Эми аялдарга келсек, аялдар деле ушундай болуп калды. Талак сурай берет. Кечигип калсаң да сурай берет. Айтканын кылбай койсоң да сурай берет. Ушундай аялдар бар, эринин оозуна монтировка салып алып чукулагандар бар да, талак деген сөздү издегендер бар. Кана айт ушул сөздү. Мен билбейм эмнеге. Же башка бирөөгө тийгиси келеби, же бир нерсени далилдегиси келеби, жөн эле мен билбейм ушунун талак суроонун табияты эмне. Эркектин өзүнөн талак деген сөз чыгып кетсе, анан кийин маңкасы куюлуп муфтиятка келет. Муфтиятка барсаңыздар, фатва бөлүмүндө катар үй бүлөлөр турат. Бир күндө жок дегенде бир 20-30 келет го. Бардыгы талак берип алгандар, талак сурап алган аялдар. Талак сурай берет, оозунан чыгып кеттир дейт. Сурай берет. Башка сөз жок бу. Анан сурай берсе деле, жана эркек киши берип көнүп калганда, акча сураса ме деп берет, бир сурайт, эки сурайт, ме деп берет, алып берет, кийинтирет, ошентип эле талакты да ме деп берип чыгат. Талак саат. Бүттү ушун мен. Анан эмне болду? Анан эмоциясы ордуна келип, окуй өлдүк, эмне болду деп. Кой муфтиятка баралдык. Бул да жакшы эми, жана мусулманчылык ойгонуп, кой шариятыбыз эмне кылат экен деп келгендер. Кээделер 3 талак берип алган, 72 талак койгон уктум мен. 72 талак деп айтты мага дейт. Өзүм сурадым да, ооба мен уруша кетсем ушу сурадым эле. Анан келет фатвага, бунун ордуна түшөт дейт талак. Анан эми жолун таап бериңиз. Биз ажыраша албайбыз, ортодо 5 бала бар. Жолун таап бериңиз муну. Молда каяктан таап берет аны? Шариятта жазылып турса бардыгы. Бир жол бар, ажырашып кайра башка бирөөгө тийип, анан ал кой берсе, анын да оозун турмаш керек, талак бер деп. Анан кийин кайра келиш керек. Анда да күйөөсү алса. Мынча проблеманын эмне кереги бар, мен түшүнбөйм. Андан көрө ушул сөздү айтпай эле койсо, маселе чечилбейби? Чечилбей калабы маселе. Ошон үчүн талак сураардан мурда, урматтуу карындаштар, бир кадам алдыдагы абалыңарды элестеткиле. Жарым сааттан кийин эмне болосуңар? Жарым сааттан кийин маңкаңар куюлат. Эгер албетте бир зөөкүрдөн эле кутула албай жүргөн болсоңар, анда талагын алып алып жыргайсыңар. Ал башка маселе. Үйгө келбеген, араккеч, наркоман, аялын зордогон, урган, зомбу, эми булар оозу катуу талак бербейт булар. Бирок ошондойлордон алып алсаңар билбедим анда. Мындай жөнөкөй эле эркек менен жөн эле жашаган жакшы. Талак сурай бербегиле.